Экинчи микрофон. Садыр Нуркожоевич, саламатсызбы? Мен Айлченова Жамиля Насыровна, эркин журналист, блогермин. Мен жакшы нерседен баштайын. Садыр Нуркожоевич, мен сүйүнткөн нерсе жакында жетим жесирлерге, жана балдар майыптарга ушу пособияны аябай жакшы көбөйттүңөр. Ушул маселе мага жакты саясатыңыздагы. Анан экинчи маселе, Садыр Нуркожоевич, могу Кумтөр боюнча биз багы сиздин тарапташтарыңыз айткандай до конца турабыз, колдойбуз. Биз өзүбүз казалы, бизге канадалыктардын кереги жок. Канадалыктар бүт майын шыпырып кетти, сүт эле калды бизге, боз сүтү. Бул маселеде коомчулук колдойт, надо будет митингке да чыгып беребиз. Үчүнчү маселе. Садыр Нуркожоевич, мага бүгүн блогерлер чыкты Чаткалдан. Ушу Чаткалга барам деген экенсиз, ушу барбаптырсыз. Ал жерде бир 10 жерде, значит, алтын кендери бар экен. Анан баягы варварский түрдө ушуну казып атышыптыр да, бир барып кездешип койсоңуз жакшы болот эле. Анан сизден дагы бир сураныч, мына азыр шайлоо башталды. Мен өзүңүздүн оозуңуздан угайын деп атам. Садыр Нуркожоевич, азыр бара аткан 21 партиянын ичинен бир 4-5 бийликчил партия экен. Эл үмүтү, жана Улуу Журт, Жаратман эл, Ишеним, Кыргызстан, Аты журт Кыргызстан партиясы деп атат. Анан эми шайлоо башталса, бүт революциялардын баары ушул шайлоодон чыккан. Ушу акыйкатсыздык болуп, эми кыргыз багы жакырчылыкка да көнөткөн, бирок адилетсиздик болуп жеткен түрдө өлбөгөнүнө карай алды качат. Ушул маселеде ушу бир азыр шайлоочуң да күнөөлүү. Ошо акча берген партиялар да күнөөлүү. Ушуларды бир кармап камап койсоңуз жакшы болот эле. Ушул мен сизге суроом. Рахмат. Кумтөр боюнча дагы деле иштете беребиз. Запас бар. Болжол менен дагы бир 20-25 жылдык запасыбыз бар, Кудай буйрса. Мындан ары толук өзүбүз иштетебиз. Кумтөр маселеси элге иштейт. Бул боюнча кепилдик берем. Чаткалга Кудай буйрса барам. Мен колум бошоп атат, аябай занятмын, ишим көп. Да убада бергем Чаткалга келип кетем деп. Кудай буйрса барам. Шайлоо боюнча бийликчил партия деп, мен бийликчил партиямын дегенге мына баардыгыңарга кайрылам. Журналисттерге дагы, эл журтка дагы. Так ошол партияга добуш бербей койгула. Ким бийликчил партиясымын деп менин атым сатып баратса, барып атса элге. Мына элге кайрылам. Бербе добушту, башка партияларга бергиле мына. Бул жолу шайлоо таптаза өтүш керек. Болуп көрбөгөндөй таптаза өтүш керек. Мен ушуну талап кылып атам. Мына кечө билесиздер, бардык министрлер кабинетине, губернатор, айыл өкмөтү, акимдерге бардыгына тапшырма бердим. Алар барып мугалим, врачтарга чейин жеткизгиле дедим. Чогулуштарды уюштуруп, жерлерде айткыла, жеткиргиле деп. Таза өтсүн шайлоо. Туура айтасыз. 3 жолу революция болсо, 3 тең келип шайлоодон чыкты. Эми кайра эле ошол катаны кайталай беребизби? Кичине адам болгондон кийин ойлонолу да биз деле. Дүйнө жүзүнө биз Кыргызстанда бир таза шайлоо болот экенин мындай биз деле далилдеп коелу да. Мына президенттик шайлоодо деле мен бардыгын айттым, мугалимдерге, врачтарга бирөөң аралашпагыла деп. Аралашкан жокпу же аралаштыбы? Тымыздын иштеп атса силер айткыла. Токтоткула силер ошону. Анан сатуу боюнча. Мына урматтуу журналисттер, эл журт, сатууну дагы биз колубуздан келишинче мамлекеттик органдар токтотобуз. Мына МВД иштейт, ГКМБ, прокуратура иштейт. Мен айтып атам баарына тең кармагыла деп атам. Сатып атканын да карма, сатып алып атканын да карма, экөөнү тең жазалайлы деп. Садыр Нуркожоевич, азыр мен айтып бүтөйүн. Бирок 3,5 миллион шайлоочу бар. Анан 3,5 миллион шайлоочуну бир 1000 сотрудник, 2000 сотрудник көзөмөлдөй албайбыз да. А силер жалпы элсиңер да. Силер өзүңөр токтоткула да. Өзүңөр токтогула, сатканды токтоткула. Сатып алганды да колго чаап токтотпойсуңарбы? Жардам бергиле да силер дагы. Мамлекеттик органдарга жардам бергиле. Айткыла мына деп. Айыл өкмөт өзүнүн территориясында ким келип добуш сатып алат, ким барып сатат. Кайсы үй бүлө барып сатат экенин 5 колундай билет. Ошон үчүн айыл өкмөттөр, эл өзүңөр иштеп токтоткула сатып алганды. А калган адым ресурс иштетпегенин биз токтотолу. Мына мага бүгүн эртең менен докладной келди. Бир аким иштеп аткан экен бир кандидатка. Бир мандаттуу округтан чыккан кандидатка иштеп аткан экен. Эртең кызматтан алабыз аны. Эртең базар биринчи күнү кызматтан алабыз мына. Ким иштесе бир кандидатка жол болсо.
сразу кызматтан кетет. Садыр Нуркожоевич, Кумтөрдөн сырткары 27 жерде алтын казылат да, ошол алтын казылган жерлер плюс Кумтөр менен бизге канча миллион каражат түшөт бюджетке? Бюджетке жана мен айтып өттүм, где-то 12 миллиард сомдун тегерегинде каражат түшөт. Бул салыктын негизинде.